Саламатсыздарбы? Сиздер медиа хабты көрүп жатасыздар. Бүгүн 10 октябрда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коопсуздук жана миграция комитетинде кыргыз-өзбек чек арасындагы айрым участкалар боюнча келишим долбоору каралды. Жыйынга депутаттардан сырткары коомдук ишмерлер, активисттер жана дагы мурдагы чиновниктер чакырылды. Жыйын башында ачык өтөрү айтылган менен иш жүзүндө жабык өттү. Жыйынга журналисттерге камераларды жана диктофон телефондорду киргизгенге уруксат беришкен жок. Жыйын 5 сааттан ашык убакытка чейин созулду. Негизинен жыйында Камчыбек Ташиев келишим долбоору тууралуу маалымат берди. Анда эмесе биз сиздерге келишим кандай түзүлгөнүн дагы айтып беребиз. Андан сырткары депутаттардын пикирин, коомдук ишмерлердин бул келишим боюнча пикирин дагы беребиз. Комитеттин жыйыны башталганда эле анын статусу кандай болоору, баш мыйзам боюнча Жогорку Кеңеш чек ара боюнча келишим долбооруна добуш берүүгө укугу жоктугу, мындай ыйгарым укук министрлер кабинетинде экени, чек ара маселеси боюнча толук жоопкерчилик президент Садыр Жапаровдун өзүндө экени айтылды. Түз эфир болот. Коомчулуктун баары көрөт. Оң тарабы, сол тарабы баары келет. Кыргызстандын жарандары баары толук так маалымат алат деп жарыя салды. Ошондуктан келип бериңизчи деп сурандыңыздар. Ошол айтылган шарт туурабы? Ошондой болуп атабы? Коомчулуктун баары маалымат алып атабы? Коомчулук эмес, урматтуу кесиптештер. Могул жердеги отурган депутаттардын колунда жок. Комитеттин мүчөлөрүнүн колунда жок кагаз. Эмнени талкуулайбыз? Кандай кылып талкуулайбыз? Могул жерде отургандар дагы кыйшайып кетиши мүмкүн, Модумаров дагы бузганы калды деп. Жок. Бул конституциялык мыйзамдын талабы. Могул жерде легендарлуу парламенттин төрагасы Медет Шеримкулович отурат. Эгерде регламент, ал кезде регламент деген ички документ эле, азыр регламент деген конституциялык мыйзам. Эгер ошо регламент талабы бузулуу менен кабыл алынган чечим болсо, ал эмне болот кийин? Жок, мыйзамдын долбоорун дагы эртең менен алып атпайбыз биз. Бираз депутаттар биз өзүбүздү өзүбүз сыйлашыбыз керек го, мыйзамды сыйлашыбыз керек го. Айта кетсем, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 43 беренесинин 7 пунктуна ылайык жыйналыштардын күн тартибинин маселелери боюнча материалдар депутаттарга комитеттин жыйналышына чейин 3 күн калгандан кечиктерибизден берилет. Баракелде. Көрсөтүлгөн, бирок аталган келишимдин долбоору боюнча материалдар бүгүн эле келип түштү. Мен азыр эле айтып койдум. Азыркы конституцияга ылайыктуу 80 беренесинде жазылып турат. Мыйзамда аныкталган тартипте эл аралык келишимдерди ратификациялайт дейт Жогорку Кеңеш. Жана денонсациялайт. Долбоордо эмес. Бул жанагы бийликтин бөлүнүштүн принциптери бар да, ар бир тармак өзүнө жооп бериш керек да. Эгерде президент тышкы иштерди көзөмөл кылып туруп башкарып атса, мыйзам чегинде кол коюп, анан бизге келишимди алып келиш керек, долбоордо эмес. Анда биз жана Мешправ комиссиянын жумушун аткаргандай болуп калабыз да. Биз макулдук бергенден кийин анан президент кол коет деген бул негизги принцип туура эмес болуп атат да. Колубузга материал тийбеген менен биз азыр бүгүн эле комитет чогула калып бир чечимди кабыл алып койгонго эрте. Биз азыр маалыматты укпайлыбы? Эмнени көрсөтүшөт? Кандай болуп кыргыз мамлекетинин чек аралары чечилип жатат? Эгемендүүлүккө сокку болуп атабы, жокпу? Анан бир маалыматы жок эле бүгүн сөз сүйлөгөнүбүз бир аз эртерээк. Азырынча ушул деңгээлде гана ачыктап турайлы деген деп чечтик. Себеби дегенде бул жерде көптөгөн азыр маалыматтар берилет, секреттүү маалыматтар берилет. Я. Учурбайсыңбы? Учурлойт да, конечно. Жогорку Кеңештин түз эфир өчүрүлгөндөн кийин УКМК башчысы Камчыбек Ташиев кыргыз-өзбек чек арасынын калган тилкелери жөнүндө келишимдин долбоору менен тааныштырды. Ташиев берген маалымат боюнча Кемпирабад суу сактагычынын 4485 гектар жери Өзбекстанга өтөт. Атайын кызматтын башчысы бул тууралуу келишим 1965-жылы эле кабыл алынган деп ишендирди. Анда Өзбекстан Алабука, Аксы, Нуукен, Араван жана Кадамжай райондоруна 4127 гектар жер бергенин айтты. Ташиев суунун деңгээли 908 горизонталдан 900гө түшкөндө 1246 гектар жер бошоп, ал Кыргызстанга караштуу болоорун айтты.
Ошондой эле ал өз сөзүндө Кемпир-Абаддын эсебинен Ош жана Жалал Абад облустарынан 19.000 гектардан ашуун жер Кыргызстанга өтүп, жалпы жонунан өлкө 15.806 гектарга кеңейет деди. Келишим долбооруна ылайык Гаваса аймагынан 13.000 гектарга чукул жер, Алабыка районундагы Көксерек айылынан 105 гектар жер, Баястан айылынан 212 гектар, Кара Белес тилкесинен 25 гектар, Кара Суу районундагы Акташ айылынан 100 гектар жер Кыргызстанга өтөт. Ал эми Шархансай каналынын тең жарымы 19,5 гектар жер Кыргызстанга караштуу болот, калганы Өзбекстанга тиешелүү болот. Ал эми калган 300 гектар жердин ордуна Кыргызстан Өзгөн менен Сузак райондорунан 500 гектардан сууга жер ала турганы маалымдалды. Ошондой эле Ташиев Алабыка районундагы Орто Токой суу сактагычы тактап айтканда 1009 гектар жер кыргыз тарапка өткөнүн белгиледи. Суу сактагычтын сыйымдуулугу 165 миллион куб метрди түзөт. Орто Токой Кыргызстандын аймагында жайгашып, суунун 95%-ын коңшу мамлекет пайдаланып келет. Камчыбек Ташиев келишим долбоору тууралуу маалымат бергенден кийин көпчүлүк депутаттар аны колдой турганын белгилеп, каршы болуп жаткан кесиптештеринин дарегини сынды айтышты. Жыйында келишим долбоорун колдобой турганын айткан депутаттар негизинен Өзбекстандын Кемпир-Абад суу сактагычы боюнча Кыргызстандын алдындагы милдеттерин аткара электигин эскертишти. Маселен, Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров Өзбекстан 200дөн ашуун чакырымды түзгөн Левобережный каналды куруп бере электигин белгиледи. Бул каналдын эсебинен Кыргызстанга караштуу 58.000 гектар жер суугарылмак деп айтылып жүрөт. Мадумаров Өзбекстан келишимди аткарбай жатканы боюнча Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы Турдахун Усубалиевдин Москвага бир нече жолу кат жолдогонун эске салды. Ошондой эле Бүтүн Кыргызстандын лидери суу келечекте нефть менен газдан да кымбат турарын белгиледи. Мадумаров буга чейин келишим долбооруна кол коюуну үзгүлтүккө учураткандар жоопкерчиликке тартылат деп эскертүүлөр берилгенин айтып, жазага мени тарткыла деди. Негизинен талаш-тартыштар Кемпир-Абад маселеси боюнча жүрдү. Депутат Дастан Бекешев суу сактагычты бербей туруп эле Кыргызстан өзү пайдаланса болот беле деген суроо узатты. Ташиев Кемпир-Абад суу сактагычынын географиялык жайгашуусун эске алганда Кыргызстан аны толук пайдалана албайт деди. Ал эми легендардуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов талаштуу делип Кыргызстанга өтө турган жерлер кыргыз тарапка караштуу экенин айтып, өз убагында бул маселелер чечилбей калгандыктан азыркы бийлик аргасыздан ушундай келишим түзүүгө барып жатат деди. Шеримкулов Камчыбек Ташиевке кайрылып, келишим долбооруна каршы болгондорго, элге, оппозицияга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керектигин айтты. Жыйынга катышкан депутаттар келишим долбоору тууралуу маалымат берилгени менен тиешелүү документтер, буга чейин кабыл алынган келишимдер таркатылган жок дешти. Ошондуктан да айрымдары азырынча долбоор тууралуу пикирин ачык айтуудан карманышты. Анткен менен көпчүлүк депутаттар келишим долбоорун колдоого чакырып, мамлекеттин кызыкчылыгы баарынан жогору турат дешти. Азыр эми тастыкталган документтер жок болот, бирок ооз-эки айтылган сөздөр боюнча, убагында ошол Кемпир-Абаддын астына калган 5.000 метр жана 5.000 гектар берилип атат дагы, анын ордуна башка жерлер берилген экен. Ошол бирге көрсөткүлөт атат документтер менен кайсы жерлер берилген. Талап кылдык, ал секретный документ болгонго байланыштуу жакын араларда беребиз деди, бирок азыр берген жок. Бизге болгону соглашениени эле гана колубузга берди. Соглашение менен биз бүгүн добуш бере албайбыз деп айттык. Бизге жанагы тастыкталган документтерди бергиле, андан кийин добуш беребиз деди. Ошондуктан биз биринчи кезекте мамлекеттин бүтүндүгүн сактап калууну ойлошубуз керек да. Анча-мынча ачуу калдырып, анча-мынча болбогон нерселерге эле ушундай болуп кетти, биз утулдук, бизга зыян болот деген сөздөрдөн алыс болуп, керек болсо анча-мынча жерибизди берип болсо да чек арабызды тосуп алышыбыз керек. Жергиликтүү жашоочулар дагы аябай митингге чыгышканда, өткөн жылы дагы Кемпир-Абад маселеси көтөрүлгөндө. Ошол пикирлерди сиздер айттыңыздарбы? Биз айттык, башкалар айтышты, аксакалдар айтышты, кесипкөйлөр айтты, бул мамлекетке чейинки иштегендер. Кемпир-Абад боюнча дагы конкреттүү түрдө сөз болду. Кемпир-Абаддын ордуну буга чейин деле суудун алдындагы жерди Өзбекстан пайдаланып жүргөн, бизге эч кандай пайда келген эмес. Убада берилип белгиленген каналда казылган эмес. Биз кыргыз мамлекети эч убакта пайдаланган жерибиз жок. Ошолор эле Өзбекстан өзү пайдаланып жүргөн. Кемпир-Абаддын плотинасычы бир учу берилдиби? Жок, Кемпир-Абаддын мен аны майдалап айта албайм силерге кыздар. Мен колумда документ жок болгондон кийин. Кемпир-Абад маселеси дагы биздин жалпы кыргыз мамлекети үчүн ыңгайлуу эле жолдор менен чечилип атты. Бүгүнкү күндөгү жыйын
статусу боюнча дагы эмне жыйын экенин белгиленген жок. Анткени себеби регламент, конституциялык бул мыйзам. Ошол регламент боюнча булар деген иш аракет жасаш керек болчу. 3 күндөн кем эмес мурун документ түшүш керек. Документ түшкөндө протокол түшүш керек. А булардын түшүндүрмөлөрүн жазып коюптур, анан баланчанчы протокол, түкүнчөнчү соглашение деп ссылка жасап коет да. Ал документтер кана дегенде эчтеке документ жок. Мына бүгүнкү күндө парламентке бир дагы документти көрсөтпөй, мындай коомдук угумуш болгон бир жыйын өткөзүп атышат да. Коомдук угуу деп айтайын десе, азыр булар чечим кабыл алыш керек. Президентке мындай жол ачып бериш керек да, барып тиги Мирзиёев менен кол коюп бергенге. Андай жыйын десе, канаке колубузда документ десе, эми мындай пикир алмашуу кылып атпайлыкпы деп туруп, башта айлантып атышат да. Бүгүнкү күн, биз деген тажиктер менен урушканда жок дегенде өзбектер менен урушпай туралык деген мокочону бизге алып келип алып, маселени чечкен да. Чын-чынына келгенде биз 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин суу деген маселе бул эң чоң, бул деген монда узловой бизге эң маанилүү ресурсту бүгүн эле алмаштырып гана берип койгонтабыз да. И ошонун баарын нагло жасап атышат, азыр манипуляция жүрүп атат. Анан биздин 5 танкы бар, алардын мындай армиясы бар деп коркутуу, бунун баары манипуляция. Мен мына сунушталып аткан келишим ишин ача албайбыз, не дегенде жашыруун каралып атпайбы. Мен жалпысынан колдойм мен буну. Аны буюрса булар ратификацияга келет. Бизден жогорку кеңештен ратификациядан өтмөй бул мыйзам күчүнө кирбейт. Президенттер кол койгон учурда дагы. Азыркы болгон комитеттин жыйыны, силер өзүңөр катышып отурган бул макулдук гана берүү комиссиянын иши туура болбу же туура эмеспи деген. Ал эми комитеттин жыйыны аяктап калганда комитеттин мүчөсү депутат Чолпон Султанбекова келишим долбооруна жабык эшик артында добуш берүүнү сунуштап, анын сунушу колдоо тапты. Султанбекова өз сөзүндө каршы болгон депутаттардын баары эле кетип калышканын белгилеп өттү. Комитетте Ташиев алып келген келишим долбоору колдоо таап жактырылды. Комитеттин төрагасы депутат Чыңгыз Айдарбеков 10 депутаттын 6 келишим долбоорун колдоп беришкенин, 4 депутат каршы болгонун айтты. Ал тиешелүү документтер депутаттарга алдын ала берилбегендиктен өзү долбоорго каршы добуш бергенин белгиледи. Андан сырткары Нуржигит Кадырбеков, Нилюфар Алимжанова жана Миргүл Темирбаева келишим долбооруна каршы болушканы белгилүү болду. Ал эми Адахан Мадумаров добуш берүүгө катышкан жок. Эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинде 15 депутат мүчөлүк кылат. Алар Чыңгыз Айдарбеков, Чолпон Султанбекова, Лейла Лурова, Айбек Осмонов, Нурланбек Азыгалиев, Нилюфар Алимжанова, Ырысбек Атажанов, Шайлообек Атазов, Улан Бакасов, Нуржигит Кадырбеков, Эрулан Кукулов, Адахан Мадумаров, Жылдыз Талайбек кызы, Миргүл Темирбаева, Нурлан Шакиев. Ал эми комитетке кирбеген депутаттар бул чечим жогорку кеңештин жалпы чечими эмес экенин билдиришти. Андан сырткары комитет мүчөлөрү колдоп берген чечим мындан ары Кыргызстандын жана Өзбекстандын президенттеринин кол коюусуна жиберилет дешти. Андан соң документ жогорку кеңешке кайрадан келип түшүп, анда ратификациядан өтөт деп белгилешти. Ал эми бул келишим долбоору боюнча кандайдыр бир сунуштар ратификацияга келип түшкөндө айтылат деп маалымдашты.